радиосунда саламош. Ынтымак радиосу бары жакшы. 106.1. Ынтымак бары жакшы. Ынтымак радиосу. Бул ачылганына 3 айдын жүзү болгон Оштогу Ынтымак радиосунун студиясы. Улуттар аралык мамилени чындоого багытталган бул радиодо азыр саны 15 адамдан турган жаш шаңдуу коллектив иш алып барууда. Endi biz xursandmiz, nimaga xursandmiz? Xalqimiz uchun, yurtimiz uchun ozgina bo'lsa ham yaxshi kayfiyatlarda, xursandchilik onlarini, betakror damlarni birga o'tkazayotganimizdan, ular bilan birga barham ko'rib, bilsa demaysizmi, bir barham ko'rayotganimizdan juda xursandmiz. Asabek. Albatta biz bugungi misol uchun Ынтымак degende birimdikке чакырганга бул албетте диджейлери бирдей нукта туруш керек, бир позитивде туруш керек, ошону сактап, баарыбыз контроль кылып, бири-бирибизди контроль кылып, биз чогуу иш алып барабыз, биз үчөөбүз. Хамкасы бар, настроениябыз жок болсо бири-бирибизди көтөрүп, кимдин эфири болсун, баарыбыз чогуу бири-бирибиздин каталарыбызды текшерип, бири-бирибиздин ошибкаларыбызды, бири-бирибизден бир нерсе үйрөнүп ошентип. Ish faoliyatlarimizni olib boryapmiz. Kayfiyatimizni ham xursandchiligimizni mana shu o'zimiz uyimiz bo'lib qoldi. Ha, uyimizda yotib ham qolamiz ba'zida. Bizga akalarimiz, ustozlarimiz juda ham kattakon yordam beryapti. Nima deymiz? Yo'q. Aytib qo'yinglar. Yaxshi, azir aytamiz. Diyorimizda 12:00. Biz bilan birga bo'ling. Ынтымак radiosida. Jumuşumuz özümüzge chaqabi? O juda ham yoqadi. Men bu ishimdan juda ham faxrlanaman, chunki insonga qandaydir madaniy zavqni, go'zallik onlarini hadya etamiz. Qolaversa, biz xursand bo'lamiz. Ozgina bo'lsa ham el yurtimizga foydamiz deyotganidan, ularning ajoyib kunlarini, quvnoq onlarini birga barham ko'rayotganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Menga ishim shaxsan juda ham yoqadi. Efirden önüngizge qushlar bo'lib, önüngiz shunchalik uquluqdu deb chalganlar bormi? Bo'lib turadi negizi. Biroq aga biz to'g'ri ma'noda qaraymiz, o'sha bizning muxlislarimiz bizning ovozimizni eshitganda o'zlariga qandaydir xursandchiligini his qilishadi-da. Ular bilan men xursandchilikni barham ko'rganimdan telefon qilganda assalomu alaykum, omad tilayman, biz radiomiz bilan birga bo'ling. Xonadoningizda mehmon bo'lamiz deb qo'yamiz biz. Bari yaxshi. Ынтымак радиосу. Dilafroz, siz hozir nima ish qilyapsiz? Мен азыр диджейский сөздөрүмдү жазып атам. Саат 1-де эфирим башталат. Кичине өзүмө жакын сөздөр жаза алайын деп. Оор эмеспи диджей болгон, анткени көптөр айтышат го, жөн эле келип сүйлөп коюшат, биз деле мынтип сүйлөй алабыз деп. Жок, оор. Неге дегенде мен мындай достор менен отурганда жөн эле сүйлөп кетем да. А микрофонго келип отурганда өзүмчө эле ичимде башкача болуп толкундалып сөз таба албай калам. Ынтымак радиосу маалыматтык жана көңүл ачуучу радиолордун катарына кирет. Алгач Ош шаарындагы башка үн алгылардын эфирин ижарага алып обого чыгышкан. Азыр онлайн мейкиндигин багынтышууда. Жакында өзүбүздүн жыштыгыбызга ээ болуп калабыз дейт Ынтымактын менеджери Ыдырыс Исаков. Радионун багыты эми ушул кечеги 2010-жылдагы ошол июнь окуяларынан кийин бир ошонун таасири болуп атат да. Эки элдин ошол кайсы бир деңгээлде ынтымак болуш үчүн, эки эл тең бири-биринин маданиятын жакшыраак түшүнүш үчүн, эки эл тең бири-бирин сыйлаганга үйрөнүш үчүн ошол радиону ачып атабыз. Эми бизде эмелерибиз дагы өзүнүн ушундай ураандарыбыз. Ынтымак радиосу 24 сааттык, бейпил жашоонун 24 сааттык инструктажы, Ынтымак радиосу менен баары жакшы болот дегенде эмелер менен ураандар менен чыгып атабыз азыр. Азыр эми бизде ушул берилип аткан музыкалар, берилип аткан ошо эфирге чыгып аткан маалыматтык программалар, кыскасы эфирге берилип аткан үндөрдүн бардыгы, маалыматтардын бардыгы атайын ушул өзбеккө дагы, кыргызга дагы, оруска дагы ошол өзүнүн эмесине кандай десем, бир канча элдерге арналып атат. Ошон үчүн биздин радиону кимдир бирөөсү жат санаганга болбойт деп эсептейм. Өзбек өзүмдүкү десин, кыргыз өзүмдүкү десин. Бирок ошонун арасында бизде өзбек дагы, кыргыз дагы ошол эки ошо араздашкан эл бири-биринин маданиятын, бири-биринин оюн, бири-биринин мүдөөсүн түшүнсө экен деген ой болуп атат. Ынтымак радиосунда жаңылыктар. Радиого берип аткан жаңылыктарда өзүбүздүн радионун кабарчылары бар.
кабарчылар ошол саатына карап алып келишет, бардыгын даярдап. Андан кийин мисалы мен кыргызча жаңылыктарды алып чыгам. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, эгер жетишип калсам, өзбек кабарчылардан алып келгендерди которуп, кыргызча которуп берем да. Андан кийин ошол сайттардан карайбыз, интернет сайттардан карайбыз ошол. Мен ойлойманки, өзү хаятыбызды ар бир күнү яңгилей да. Бул яңгилей ар бир саат эмес, ар минутта яңгилей болуп турат да. Бул нерсе бизге жетип келadi. Биз hali unaqa holatlarga tushganimiz yo'q da. Яңгилей болмой калып. Радионун кызматкерлеринин бардыгы чыгармачыл өзгөчө жаштар. Исабек диджейликтен тышкары ырдайт. Келечекте профессионалдуу ырчы болгусу келет. Üzünsüz men kökкө жүрбөй, ömür sensiz öpücüдөй, ойлорумда жалгыз sen гана. Күн айланса жыткандай, таң атканча уйку көрбөй, көз алдымда чексиз айлана. Eng birinci mahabbattan, men жүрөмүн качалбастан, sen сейдеп жүргөн чагымда. Сезилбестен жеңип жалган, сени менден бөлүп салган, жан үшүткөн салкын жер өпсөң. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ынтымакчылар мына ушинтип жааматындагы алгачкы майрамдарды белгилеп жатышат. А биз болсо туулган күн ээсин дагы, жаңы эле обого чыккан ынтымакты дагы туулган күнү менен куттуктайбыз.